Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Келе жаткан ороз айыңыздар баарыңыздарга берекелүү болсун. Аллах Таалам ороз айыны парыз кылганда Кур'ан-ы Керимде мындай дейт. Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Силерден мурункуларга парыз болгондой эле силерге дагы ороз айы парыз болду дейт. Балким силер таква болосуңар. Маанисине карап көрсөк, силерден мурункуларды оңдогондой эле орозо айы силерди дагы оңдойт дейт. Балким силер таква болосуңар деген жерден карап көрсөк, таква болуу деген ар бир инсан өзүнү тозоктон коргоп калуусу. Тозок менен өзүнүн ортосунда бир нече амалдарды кылып калуусу. Намаз окуйт, арамды кылбайт, ата-энесин сыйлайт. Ошолордун катарында эле орозо тутат. Ал эми экинчи тарабы эң негизгиси болгон Аллах Таала менен болгон мамилени коргоп калуусу. Ошол Аллах Таала менен болгон мамилесинде кандай бир кемчилик, кандай бир жаман нерсе болуп калбас үчүн ар бир адам ушул өзүнүн мамилесин коргоп калуусу зарыл. Ал эми ушул орозо айына кимде-ким орозо кармаган болсо, ал адамдарга Аллах Таала кандай соопту берет десек, карап көрөлүк. Аллах Таала башка амалдарга сооп бергенде 10 эседен 700 эсеге чейин көбөйтөт экен. А бирок өзгөчө орозонукун Аллах Таала айтыптыр. Башка амалдардын сооптору белгилүү болсо, орозо айынын сообу мага тиешелүү. Мен гана билем, мен гана беремин дептир. Мунун мааниси эмнеде турат? Башка амалдардыкы эсептелүү болсо, бирок орозонун сообу эсепсиз экен. Аллах Тааланын өзүнө гана таандык экен. Аллах Таалам барыбызды ушундай сооптуу орозону кармаганга насип кылган болсун. Ал эми экинчиси, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде-ким орозо айына Аллах Таалага ыйман келтирип, орозо кармагандан кийинки сооп текке кетпейт деп ишенич менен орозо кармаган болсо, ал адамдын мурунку өткөн баардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Балким бизде азыр көрүп жаткан көрүүчүлөрдүн арасында 20 жашта, 30 жашта, балким 50-60 жашта өткөн жылдарыңызды карап көрүңүз. Бойго жеткенден баштап канча жыл өттү? Ошолордун баарын кошуп эсептеп көрүңүз. Ошолордун арасында канча күнөө кылдыңыз? Эгерде ушул айда сиз Аллах Таалага ишенген ыйманыңыз менен ушул орозо айында кармалган орозонун сооптору текке кетпейт деген ишеничте орозоңузду кармасаңыз, Аллах Таалам өткөн күнөөлөрдүн баарын кечирет. Жана сиз өтө чоң жетишкендикке жеткен болосуз. Дагы ушул орозо айынын өзгөчөлүгү тамакты жеген ден соолукка, денеге кандай пайда болсо, тамакты кээ бир убакта ушул орозо айларында кээ бир убакта жебей коюу дагы рухка ошондой пайда экен. Ошондуктан Аллах Таалам балким силер таква болосуңар дейт. Демек, бул айда рухтарды оңдоп, жүрүм-турумду оңдоп, ички жүрөктү, аң сезимди, ой жүгүртүүнү оңдоп, тазалап кала турган ай экен. Караңыздар, эгерде ушул орозо айында биздин орозобуз биз каалагандай, Аллах Таалам бизден талап кылгандай жакшы орозо болуусун кааласак, биз сөзсүз түрдө тамак ашты ичпей койгондой эле башка ушул нерсеге жардам боло турган нерселерди дагы кылышыбыз керек. Алар сүйлөгөнүбүздө жакшы сөздү сүйлөп, караганыбызда жакшы нерселерди карап, укканыбызда жакшы нерсени угуп, жүрүм-турумубузда, адеп-акылабызда эгерде биз түз болсок, оңдолсок, ошондо биздин туткан орозобуз, тамак аш ичпей койгондугубуз биздин рухубузга, жүрүм-турумубузга таасир берет экен. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул айда ушул орозонун кооздугу, көркөмдүгү, сонундугу, көркү эң сонун көркүнө чыгыш үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шамалдай тез болот эле дейт. Ушул орозо айында кандай? Берешенlikte шамалдай тез болот эле дейт. Ким келген болсо, ким эмне сураган болсо берет эле дейт. Баарына бирдей тез берет эле. Андыктан келиңиздер, биз дагы ушул орозобузду сонун, кооз, көркөмдүү кылайлык. Кимде-ким
ушундай берешендикке акчасы же болбосо бере турган нерсеси жок болгон болсо, ал зикирлер менен, адеп ахлак менен, жылмаюу менен ушул жетишкендикке жетсе болот экен. Андыктан келиңиздер, ушул берекелүү айды Аллах Таалам каалагандай, пайгамбарыбыз талап кылгандай, өзүбүз эңсегендей кылып, сонун кылып тутайлык жана рухубузду жеңилдетип, оңдоп, дең салуубузду чыңдап, андан кийинки айларга бекем, жакшы иман менен, күчтүү иман менен, жакшы адеп ахлак менен чыгайлык. Аллах Таалам баарыбызды ушундай орозо тутканды насип кылган болсун. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.